Андан кийинки маселе. Олияларда караматтары болобу болбойбу дегенде алымдар айтат, Ахлү-Сүннә ва Жамаатта карамат деген болот. Карамат деген не? Адаттан сырткары бир иштер. Адаттан сырткары бир иштер болушу мүмкүн. Бул эки түрдүү болот. Бир нерсе таасир берүү, мындай болбой турган нерселер болуп кетүү, иштер болуп кетүүсү. Мисалы үчүн Закария алейхиссалам Мариямга киргенде Куранда келет, кирген сайын эле ага эмне мөмө жемиштер алдында ушундай тамак аш мөмө жемиш турганын көрөт. Анна лаки хаза, бул сага каяктан келатат дегенде Аллах Таала берди дейт. Мындайча айтканда Аллах Таала бир нерселерди себепсиз эле түздөн түз кылып койбосо, ошо олияларгачы таасир берип. Бул нерсе дагы ошо олиялардын караматтарынан Аллах Таала кээ бирлерге берип коет, ошондой таква адамдарга. Мисалы үчүн Каф, Асхабул Каф дейт. Жанагы Куранда келет Каф сүрөсүндө. Илгерки мушриктерден качышып бир үңкүргө жашырынып алганда, ошол жерде жатып уктап калышат. Алар 300 канча жылдай ошо үңкүрдө уктап турушат, чынбы? Ошол жерде алардын денеси чириген жок, өлгөн жок. Аллах Таала аларды ушундай сактап койду. Бул дагы ошо олиялардын караматтарынан. Аллах Таала тарабынан бериле турган караматтардан. Бул кээ бир таква адамдарга Аллах Таала ушундай берет. Экинчи түрү болсо кашф деп коет. Мындай бир нерсени алдын ала айтып коюу. Бир нерсени адамдар байкабаган нерсени байкап коюу. Мисалы үчүн Абу Бакр радыйаллаху анху Айша энебизге осуят кылат. Мен сени өлөрүндө осуят кылат. Бир тууган агаң инилериңе жана эки сиңдиңиңе осуят кылам. Ошолорду жакшы кара дегенде Айша энебиз айтат, эркектердин билем аларды, аттарын да билем. Бирок кыздардан менде бир эле сиңдим бар го. Экинчиси ким дегенде бир аялынын боюнда бар болот. Ошонун ичиндегини кыз деп ойлойм дейт. Түшүнүктүбү? Ал төрөлө элек. Ал кезде УЗИ жок. Бирок аны бул жерде кескиндүү түрдө билип аткан жок ал. Кескиндүү түрдө билип аткан жок. Анын сезимдер болуп атат. Аллах Таала жүрөгүнө салып атат ушул кыз дегенчи, ошондой сезимдер болуп атат. Ошол айткандары топ келип калат. Мисалы үчүн Усман радыйаллаху анху отурганда бир киши кирип келет. Жолдо башка бир аялды карап коет. Караганда Усман радыйаллаху анху кирип келгенде айтат, силер эмне бирөөңөр менин алдыма киресиңер, көзүңөр мындайча айтканда зынага булганып кирип атасыңар дейт. Анан ал киши айтат, "Вахйун ба'да Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам". Пайгамбарыбыздан кийин дагы вахий түшүп атабы, кантип билип алдың дейт да. Ал эмне бул таквачылыктын фирасасы, мындайча айтканда жүрөгү таква болгон адам, жүрөгүндө нур болгон адам күнөөкөр адамды кыймыл аракетинен, жүрүш турушунан байкап калат. Кандай иш кылып келген, бирдеке кылып келгенинчи. Ошентип айтып коет. Бул дагы эмне? Ошо аулиялардын караматтарынан болуп эсептелинет. Түшүнүктүбү? Экинчиден, ошол бир адам караматы бар десе эле, ошондой нерселерди айтса эле, баары эле карамат боло бербейт. Экинчи эмне? Шайтандардын жана бакчылардын кылыктары бар. Алар эмне? Келечекти айтат, же башка нерселерди айтат. Ошон үчүн ошо олиялардын караматы менен бакчыларды билиш үчүн эң биринчи адамдын жүргөн жолуну карайбыз. Ошол жолдо сүннөт жолдо жүрөбү, таквабы чындап эле. Андан кийин экинчиден ошо караматы менен неге чакырып атат? Караматыны көргөзүп, мени ээрчигиле, мага сыйынгыла, мени улуктагыла деп атса, ал шайтан, даджал. Караматы жанагындай учурларда, динге пайдалуу учурларда, зарыккан учурларда Аллах Таала тарабынан ошондой болуп калган болсо, ал эмне? Таква адамдар чындап элечи. Үчүнчүдөн, олиялардын караматы деген бул суфилерге, жана адашкан жамааттарга миң карамат болсо дагы эч кандай пайда бербейт. Не себептен? Айтабыз, бир адамды алар ошо өздөрүнүн устаздарыны олия деп макташат да, ушундай караматтар бар, ушундайларды кылат деп айтат. Ошондо айтайбыз, сурайбыз. Мейли, ошол сен айткандай ушунча караматтары бар экен, ушундай нерселерди кылат экен. Ошол адам, эми биз эмне кылышыбыз керек ошол адамга карата? Ошону ээрчиш керекпи десең, ошону ээрчиш керек десе, анда айтабыз, Аллах Таала бизге пайгамбарды ээрчүүнү милдет кылган. Ал адамдарды ээрчүүнү эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү милдет кылган. Пайгамбарыбызды ээрчийбиз. Миң караматы болсо, асманга учуп кетип атса дагы пайгамбарыбызды ээрчишибиз керек. Экинчиден, ошого сыйыныш керекпи, ибадатты арнаш керекпи десең, аларды ортомчу кылыш керек. Аллах Таалага алар жакын заттар. Аллах Таалага биздин ибадатыбыз батыраак көтөрөт дей турган болсо, бул ошол мушриктердин кылган иштери. Аллах Таала Куранда эмне? Аллахка ортомчу кылбастан түздөн түз ибадат кылгыла деп ошого буйруп атат деп айтабыз. Демек, ал нерселер караматы бар болсо дагы эч качан
пайда бербейді. Түсінікті? Андан кейін ғайып илимini билүү бул жалгыз Аллахка гана таандык. Ғайып дегенде мутлакыл ғайып деп коет. Келечекте боло турган. 1 минуттан кийин, 1 секундтан кийин болсо дагы келечекте не болушуну билиш Аллахтан башка эч ким билбейт. Бир гана Аллах Таала өзүнүн пайгамбарларына, кээ бир периштелерге ачып койгон болсо билет. Аллах Таала Куранда айтат: "Алимул гайби ла юзхиру аля гайбихи ахада илля ман иртада мир расулин." Аллах Таала ғайып илимдерин билүүчү дейт. Мындайча айтканда, ғайып илимин эч ким көрө албайт дейт. Бир гана Аллах Таала өзү разы болгон пайгамбарлардан ошолорго мисалы үчүн вахий иретинде келечекти айттыруу, кээ бир иштерди айттырышы мүмкүн да. Пайгамбарлар мисалы үчүн келечекте боло турган нерселерди айтып кеткен да, аламаттарды. Алар ошо вахий аркылуу Аллах Таала уруксат бергенде гана кылат. Бирок келечектеги болуп аткан боло турган нерсени эч ким билбейт. Шайтандар да биле албайт, даджалдар да биле албайт, эч ким биле албайт. Олиялар да биле албайт. Бир гана Аллах гана билет. Бирок учурчакта болуп аткан нерсе болсо, же өткөн чакта болгон нерсе болсо, эмне аны шайтандар, бакчылар билиши мүмкүн. Жиндер аркылуу, шайтандар аркылуу билиши мүмкүн. Азыр учурда буякта отурабыз, тиги бир жакта бир буякта бакчы болсо, көз ачык бирөө болсо, тиякта мындай болуп атат дей турган болсо, ал эмне? Ошону айтышы мүмкүн, эмне? Шайтан аркылуу, жиндер аркылуу айтышы мүмкүн. Ошондой нерсе туура чыгып калышы мүмкүн. Бирок эмне? Алардын кылганы ошо сыйкыр, бакчылыктары кафырлык иш болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Демек бул жерде бул эмеден максат чыныгы оолиялар кимдер экен? Чыныгы оолиялар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген, туура ээрчиген, сүннөтүн ээрчиген, эч кандай жамааттарды ээрчибеген, эч кандай бидаттарды ээрчибеген, жана ошондой эле Аллах Таалага таквачылык кылган, Аллах Тааланын буйруктарын аткарган, важип амалдарды, фарз амалдарды, арам иштеринен тыйылган. Ушул негизги оолиялардын сыпаттары. Оолиялардын сыпаттарын издегенде ошо таквачылыгына, жүргөн жолуна карап оолия болуп эсептелинет. Учканына, бир караматына карап болбойт оолия деген.